Мен өзүнчө бир баракка. Так, мен угулуп көрүнүп жатамбы? Что-то менин прямой эфирим. Немножко деле жазабыз. Ата энебиз өтүп кетсе деле бир туугандарыбыз баары бир жазабыз да. Негизи папабыз бар, мамабыз бар, мен бар, анан бир туугандарыбыз бар да. Канча бир тууганыңыз бар? Ошонун аттарын баарын бирден баракка жазып чыгасыздар. Рахмат барыңыздарга. Значит, нормально. Это меники, значит. Что-то менин прямой эфирим что-то эметет. Ар бирин бирден баракка жазасыздар. Хорошо. Бирден баракка мындай чоң, желательно А4ге. Так, немного не слышно дейт. Бирден баракка желательно тетрадьтин барагы болобу, А4 болобу, айырмасы жок. Ар бир баракка бирден жазабыз. Папабызды бир баракка жазабыз. Папа өзүнчө барак, мама өзүнчө барак, мен өзүнчө барак, мен. Бир туугандарыбыздын баарын өзүнчө бир баракка жазып чыгабыз. Например, мен сиңдим Азиза, Улкан, иним Камчыбек, Улан, иним Бактияр. Мен өзүм бир жазып чыктым да. Сиздер өзүңүздөрдүн ата энеңиздерди ар бир баракка барбы жокпу маанилүү эмес. Ооба, аттарын эле жазасыздар. Мен бүттүм дейт. Баарыңыздар мага кайтарып берип коюңуздар. Бүттүм депчи, уже баарыңыздар бүтсөңүздөр, анда баштайбыз. Негизи бул эмне техника? Пока жазып аткыча мен сиздерге айтып кетейин. Бүгүн сепарация кылабыз. Сепарация деген бул эмне? Separation английскийден бөлүнүү дегенди түшүндүрөт да. Не бөлүнүү деген эмне? Биз төрөлгөндө эле негизи в утробе матери, энебиздин боюнда бар кезде биз эмне менен байланыш болчубуз? Киндик менен байланыш, физически дене менен байланыш болчубуз да. Анан биз бул дүйнөгө келгенде, төрөлгөндө эмне болот? Физически бөлүнөбүз, эненен биз бөлүнүп чыгабыз да, энесинен бөлүнөбүз да. Киндигибизди кесет. Бирок биз эмне байланыш? Бизде эмоционалдык байланыш бар да. Аябай өзгөчө катуу байланыш энебиз менен, мамабыз менен. Төрөлгөндөн кийин дагы экинчи байланыш бул папабыз менен байланыш болот да. Энергетически. Андан кийин уже бир туугандарыбыз пайда болсо, же бир туугандарыбыз бар болсо, уже эмне болот? Энергетически бир туугандар менен байланыш пайда болот да. Бир жашка чейин биз энергетически аябай мамабыз менен аябай байланышта болобуз да. Анан бир жаштан кийин уже акырында бөлүнө баштайбыз да. Уже мен өзүм тамак жейм, мен өзүм кылам, мен деп баштайт го ужечи. Бир жаштан 3 жашка чейин вот это период, когда мындай акырындан бөлүнө баштайт да. Ужечи балачы мындай физически. То есть эне тамак бербейт, бала тамак берет да, бирок энергетически байланыш аябай күчтүү болот да. Уже 3 жаштан, 4 жаштан баштап, кээ бирлерге 2 жаштан баштап, ар кимдики ар кандай, уже баардыгын мен өзүм кылам деген период келет да, балачы. Мен өзүм кылам, мен кылам, мен муну басам, тийишпегиле деген нерсе келет. Баланы билесиздер да. То есть уже эмне болуп баштайт? Бала уже өзүнчө бөлүнүп, самостоятельно болгусу келип баштайт. Это природа да, это жаратылыш ушундай болгон да. Жаралган, Аллах таала ушундай кылып жараткан. Эми караңыздар. Анан бүттүм дейт. Рахмат. Бүткөндөр жаза бериңиздер, бүттүм деп. Уже баарыңыздар бүтсөңүздөр, уже баштайбыз. Мен пока кыскача айтып келейин. Бирок эмне болот экен? Биз ушинтип чоңоюп, ар бир период келет экен, ушундай бөлүнүү периоддору бар. Ага мен токтолбой эле коеюн, ал көп убакыт алып калат. Период где-то бир 16-18 жашта, ар кимдики ар кандай, 16-18 жашта уже эмне болот экен? Биз толук эмоционалдык байланыш бөлүнүш керек экен да, ата энебизденчи. Бирок атабызда, конечно, андай байланыш энергетически аябай күчтүү эмес, кээ бирлерге күчтүү болушу мүмкүн, бирок редко да. Көбүнчө аябай эмоционалдык бекем байланыш, прям мондай тыгыз байланыш энебиз менен калып калат. Это на всю жизнь калып калат. Бир туугандар менен байланыш калып калат. Эгер аябай жакын болсок, бир туугандар менен ошол байланыш аябай бекем болуп калып калат да, эмоционалдык байланыш. Бул өмүр бою биздин жашообузга, тагдырыбызга,
биздин жашообуздун сапатына, биздин ден соолугубузга, бүт биздин жашообузга таасир бере берет да. Эмнеге? Кеч киргендер, урматтуу айымдар, ар туугандарыңыздардын аттарын өзүнчө бирден жазып чыгасыздар. Ар бирин бир баракай мага кайтарым байланыш берип коюңуздар, бүттүм деп. Эми караңыздар, бул эмнеге таасир берет экен? Мен өзүм ушул эмени техниканы кылгандан кийин менде кандай өзгөрүштөр болду? Мен ошону эле бөлүшөйүн сиздер менен. Все равно канча окууну окуганда деле баары бир теорияда түшүнүп атасың, бул менин жашоом, менин жоопкерчилигим деп түшүнөсүң, а бирок көп учурда эмне кыласың? Все равно ата-энеңдин, например, ата-энеңиз бар болсо, ата-энеңдин сөзү чоң ролду ойнойт. Конечно, биз аларды сыйлашыбыз керек, аларды угушубуз керек, бирок көп учурда биз алардын оюнан зависимы. Кандай болот кыргызча? Мындай, алардын оюнан чыга албайбыз да. Көп учурда даже болот, например, мындай го, көйнөк кийдиңиз, анан бир тууганыңыз же, мамаңыз же, например, папаңыз же, иниңиз, байкеңиз айтып койду, эмне деген көйнөк кийип алгансың? Жарашпайт экен деп койсо, бүттү, сиз ал көйнөктү кийбейсиз да. То есть бул эмне дейт? Мы зависимы. Ошол адамдардын оюнан аябай зависимы. Например, башка подружкаңыз айтса, сиз айтышыңыз мүмкүн, койчу, мага жагып атат, сонун көйнөк, бул мен кымбат сатып алгам дешиңиз мүмкүн. А бирок сиздин бир тууганыңыз же, мамаңыз же, папаңыз айтса, бүттү. Сиз аны эч качан кийбейсиз ал көйнөк. Рахмат, көз каранды. Ооба, сиз аябай көз карандысыз. Эмнеге? Анткени эмоционалдык связь аябай күчтүү да. Сиз алардын оюнан, алардын сөзүнөн мындай чыга албайсыз. Эми караңыздар, мен ушу практиканы жасаганыма 3 айдан ашты. 3 ай болуп калды уже, наверное. Башында ар кандай реакция болот, урматтуу айымдар, ар кандай реакция болот, ар кимиңиздерге ар кандай, ар кимдин связи ар кандай деңгээлде, бирөөңүздөрдүкү прям 100% прям ата-энеңиз менен, бир туугандар менен байланыш ушундай моундай бекем, бирөөңүздөрдүкү мынчалык, бирөөңүздөрдүкү мынчалык, мындай байланыш бекемдиги. Ар кимдики ар кандай. Көбүнчө негизи сепарация биз болбойт экенбиз да. Эмне себептен? Биз анткени бизди биринчиден ата-энебиз да кое бербейт экен, экинчиден бизге эч ким ал нерсени үйрөткөн эмес да. Например, мен өзүмдөн эле байкайм, азыр кызым 9 айда да. Бир жака калтырып кеткенде, мен кеттим деп даярданып кийингенден кийин мурун үйдөн 1 сааттан кийин чыкчумун. Дагы эмес коеюнчу, памперсин карап коеюнчу, тамак берип коеюнчу, мунусун карап коеюнчу, деп эле айланып эле үйдө эле жүрөрчүмүн да. Уже например, сиңдиме, келиндериме таштап атсам, эжеке кете бериңиз, баарын биз карайбыз, не переживайте, кете бериңиз эле. Кете албай эле, чыга албай эле өзүм эле кыйналып берчүмүн да. 1 саат өтүп кетчү, анан кой уже кечигип атам деп шашып, ушуп анан кетчүмүн да. Азыр уже где-то бир 15 мүнөт кетет да, мен үйдөн чыгыш үчүнчү. То есть эмне деген болот? Мен эмоционально өзүмдүн не болтам, не могу эмоционально чыга албай атам да, калтыра албай атам да кызымдычы. То есть кийин ошол эмоционалдык байланыш кичине басаңдайт, слабыйраак болот, бирок все равно на всю жизнь кала берет да. Ошол, например, апаңардын силерге сарсына болгону, атаңардын сарсына болгону, бир туугандардын эмоциялары сиздин жашооңузга да таасирин бере берет да. Сиздин дагы бир туугандарыңызга болгон сарсанаа алардын жашоосуна таасир бере берет да. Эми караңыздар, рахмат, жазып бүткөндөр обратный связь берип коюңуздар, бүттүм деп. Эми караңыздар, көп учурда биз өзүбүздүн жашообузда жашабай эле бир туугандарыбызга переживать этип, ата-энебизге переживать этип, көп учурда бул эмоциялар эмне? Это переживание, это беспокойство, это страх, коркунуч алардын жашоосуна. Эмне болуп кетет, тиги эмне болуп кетет деп эле отуруп алып эле эмне болуп беребиз? Көп учурда биз сарсанаа менен жашайбыз да, переживание, беспокойство менен жашайбыз. Бир туугандарга, ата-энелерге, балдарыбызга, көп учурда мына биздин эң жакын. Биринчи үй бүлө бул биз төрөлгөн үй бүлө, чоңойгон үй бүлө, бул ата-эне бир туугандар. Экинчи үй бүлө бул биздин жолдошубуз, кайын журтубуз, анан биздин балдарыбыз. Бүгүн биз техниканы өзүбүздүн ата-энебизге, бир туугандарыбызга кылабыз. Разделение, эмоционалдык бөлүнүүнү кылабыз да. Кийинки дагы бир ушундай психологический марафондо дагы кийинкисинде биз уже өзүбүздүн үй бүлөбүзгө кылабыз. Өзүбүздүн балдарыбызга кылабыз. Анткени уже көп бизде катышуучулар уже мындай чоң, балдарыңыздар абдан чоң. Бирок балдарыңыздар чоңойгон менен көп учурда сиздер балдарыңыздарды эмоционалдык деңгээлде кой берген эмессиңер. Сиздер балдарыңыздар дагы эле эмоционалдык деңгээлде баягы эле кичинекей баладай кабыл алып, эмоционалдык деңгээлде дагы эле мондай кармап турасыңар да.
бул сиздердин балдарыңыздардын тагдырына тоже таасир берет да. Алардын ийгиликтүү болушуна, алардын самостоятельный, мындай өзү чечим кабыл алып, өзү мындай любой нерсени колдонгон кыла беришине бул дагы таасир берет да. Бүттүм дейт, рахмат. Эми ошондуктан бүгүн биз өзүбүздүн үй бүлөбүзгө, биринчи биз төрөлгөн, биз чоңойгон үй бүлөбүзгө кылабыз, ата-энебиз жана бир туугандарыбыз менен эмоционалдык деңгээлде бөлүнөбүз. И реакция бул техникадан ар кимдики ар кандай болот. То есть коркпоңуздар, балким 1-2 күн шалдырап, уйкуңуздарга келип, эчтеке кылгыңыздар келбеши мүмкүн, балким жүрөгүңүздөр айланышы мүмкүн, башыңыздар оорушу мүмкүн, бир жериңиздер оорушу мүмкүн. Например, мен мурун техника кылганда эле бутум таманыман тиземе чейин сезбей калчумун да. Любой техника кылам, медитация кылам, бутум именно тиземе чейин эле сезбей, кээ бирде муздап калчу, кээ бирде прям уктап калчу кадимкидей. Прям уктап калат да, кыймылдай албай каласың. Бүгүн балдарыңызга кылбайбыз, сарсанаа болбоңуздар. Бүгүн биз бир туугандарыбызга, ата-энебизге кылабыз. Балдарыңыздар кичинекей болсо да кылабыз. Анткени бала 3 жашка чыккандан кийин уже эмоционалдык кой беришибиз керек. Эмоционал кой бериш керек. Эгер сиздин балаңыз 3 жашка чыкса, биз уже баланы кой бере башташ керек да. Бирок ата-эне кой бербейт, жыгылып баратса, ай, минтпе, тинтпе, баспа, турба. Бул эмне деген түшүндүрөт? Биз эмоционалдык деңгээлде кой бербегендиктен биз балага көп запрет кыла беребиз да. Ал баланы сактай беребиз көп нерседенчи. И сактап атып, биз ойлоп атабыз, сактап жакшы нерсе кылып атабыз. Бирок биз эмне кылып атабыз? Анын өзүнүн жашоосун жашаганга уруксат бербей жатабыз. Ал өзү ката кетирип, өзү проба кылып, өзү көрүш керек. Кичинекей бала баарын жей берет го, оозуна салып даамдапчы. Ошентип ал жашоону таанып атпайбы? Ошондой эле бала 3-4 жашка чыкканда жыгылыш керек, проба кылып көрүш, баарын көрүш керек, алып сезиш керек, через өзү аркылуу өткөрүш керек да. И ошого биз жол беришибиз керек да. Ошондо бала эмне болот? Самостоятельный болот. Балаңыз ийгиликтүү болот иншалла. То есть көп балдар ийгиликкө жетпейт, эмне себептен? Анткени алар көз каранды көп адамдардан, ата-энесинен, бир туугандарынан көз каранды да, ошол нерседен чыга албайт. Эми мен эмнени байкадым өзүмдөн? Сыртыман сиздер билген баягы эле Назгүл Капаровнамын, бирок мен ички жан дүйнөмдө кенендик, эркиндик пайда болду. Мурун бир нерсе пайда болду, мындай болчу да, бир нерсе кылып атсам деле мен уже аябай мындай ийгиликтүү адаммын, көп окууну окуган, мындай көп тренингтерди окуган, өзүм тренинг өткөн адам болсам деле, все равно менде деле кээде болуп кетчү да. Койчу, мамам түшүнбөй калат го, же бир туугандарым түшүнбөй калат го деген нерсе болуп кетчү да. Все равно алардын ою мен үчүн аябай важный болчу да. Азыр деле алардын ою мен үчүн абдан маанилүү. Мен аларды угам, бирок кээ бирде алар кылбай эле койчу десе деле, бирок мага керек болуп атса мен аны кыла берем. Анткени мен түшүнөм бул мага керек экенчи. Эгер мурун алар кылбай эле кой десе, балким мен макул аларга да урматтоо менен аларды угуп кылбай коюшу мүмкүн эле да. Бул эмне дейт? Менде жан дүйнөмдө эркиндик пайда болду да. Бир нерсени кылганда мындай күнөөлүү сезим жок болду. Мурун бир нерсени кылып коюп эле анан кайра өзүңдү күнөөлүү сезе бересиң да. Кылбай эле койсом болмок экен. Эмнеге антип кылдым? Өзүңдү жемелөө пайда болчу. Бул эмне деген түшүндүрөт? Өзүмдү толук кабыл албоо бар болчу да. Бул дагы сепарация, бөлүнбөө дагы эмнеге алып келет? Биздин ар бирибиздин өзүбүздүн личный границабыз, мындай четкий границабыз жоктугуна алып келет да. Ошондуктан көп жашоонун көп сферасына таасир берет. Негизи хотя бы бул 2-3 жолу жасаш керек. Хотя бы 2-3 жолу, бирок бул техниканы бир айда бир эле жолу жасаганга болот. Бул өтө күчтүү техника. Сыртынан билинбеген менен, бирок эмоционалдык деңгээлде аябай энергозатратный, эмоционально. Ар кимде ар кандай реакция болот дедим, поэтому не переживайте, өзүңүздөрдү кабыл алыңыздар, уктагыңыздар келсе, уктагыңыздар, эс алыңыздар. Желательно, если ванна, душ болсо, душка түшүп, чайканып, бардык оюңуздар бир нерсе келсе, балким бирөөгө болгон таарынычтар келсе, же балким бирөөгө болгон ыраазычылыктар келсе, желательно ошонун баарын жазганга аракет кылсаңыздар жакшы. Түшүндүк? Анда эмесе бардыгыбыз бүттүк, баштайлы. Эми мындай кылабыз. Кагаздарды жерге тизебиз. Кагаздарыбызды жерге тизип алабыз. Азыр мен экранымды алмаштырып алайын. Көрүнүп атат, бардыгыңыздарга мынакей. Сиздердин оң жагыңыздарга папаңыздар, атаңыздар, сол жагыңыздарга апаңыздарды тизесиздер. Ортосуна мен өзүңүздөрдү тизесиздер.
оң жақта атаңыздар, ортосында өзүңүздөр, сол жағыңыздарда апаңыздар. Билесиздер, негизи биздин оң жагыбыз это атабыз, точнее папабыз, сол жагыбыз мамабыз апабызга жооп берет да. И бизде эгер медитация, например, ушундай техникаларды, проработкаларды, гипномедитацияларды кылганда оң жагыбызда реакция болсо, бул биздин атабызга болгон реакцияларды, сезимдерди, кабыл алууларды түшүндүрөт да. Сол жагыбызда болсо, бул биздин апабызга болгон кабыл алуу реакцияларды, ушу апабыз менен калган какой-то бир бүтпөй калган бир иштерди түшүндүрөт да. Ошондуктан ошону да байкаңыздар, Анан бир туугандарыңыздарды өзүңүздөр каалагандай эле жайгаштыра берсеңиздер болот. То есть улуу кичүү дебейсиз, любой эле каалагандай кылып не кыла бересиздер, жайгаштыра бересиздер. Каалагандай бир туугандарды. Түшүндүңүздөр, мынакей. Оң жагыбызда папабыз, атабыз, ортосунда мен, сол жагыбызда мамам, анан бир туугандар, меники 5 бир тууганым бар, ар түрлүү ар кандай, не имеет значения, кичүүсү, улуусу ар кандай. Эми желательно носкиңерди чечип алсаңар жакшы, чтобы именно чувствовать. Так, бардыңыздар, жаздыңыздар, койдуңуздар. Эми турабыз. Так. Жаздыңыздарбы? Так, бардыңыздар, койдуңуздарбы? Мен баштай берейин, Наверное, уже баарын тиздиңиздер, түшүнүктүү эле болуп атат да. Түшүнүктүү эле болуп атат, бардыңыздарга. Эң биринчи папабыздан баштайбыз. Мынакей атабыздан баштайбыз. Атабыздын баракка турабыз. Баракка турабыз дагы. Телефонду мындай удобно коюп алыңыздар, карабагандай кылып, телефонду карап кереги жок. Главное мени угуңуздар. Главное менин үнүмдү угуп туруңуздар. Папабызга турабыз, терең дем алабыз. Расслабленный состояние, спокойное состояние, мээбиз бош. Терең дем алып, терең дем чыгарып. Эми айтыңыздар. Мен, например, мен папам капар. Сезесиздер, сиздер эми айтасыздар. Мен, например, өзүңүздөрдүн атаңыздардын айтасыздар. Мен деп туруп, например, мен капар деп туруп, ошол атаңыздын энергиясын сезиңиз. Сиз атаңыз. Сиз атаңыз. Мен капар. Терең дем алабыз, терең дем чыгарабыз. Атабыздын энергиясын сезебиз. Жылуу, муздак, кандай энергия келип атат? Кандай энергия келип атат, сезиңиздер. Көзүңүздөр жумук, поэтому көз ачык болгондо бизде фокус башка жакка кете берет, ошон үчүн көзүңүздөрдү жумуп алып туруп, өзүңүздөрдүн сезимге, ичиңиздерге фокусту буруңуздар. Өзүңүздөрдүн ички сезимге фокусту буруңуздар. Так. Мага жылуубу же мага муздакпы? Мен өзүмдү кандай сезип жатам? Суроо бериңиздер дагы, сезиңиздер. Мен өзүмдү кандай сезип жатам? Мен өзүмдү кандай сезип жатам? Жооп бериңиздер. Мен өзүмдү кандай сезип жатам? Не холодно, мне тепло. Как я себя чувствую? Ага, жооп бересиздер. Желательно үнүңүздөрдү чыгарып жооп берсеңиздер жакшыраак. Мага акча кайдан келет? Мага акча кайдан келет? Акча менен менин мамилем кандай? Мен акчаны жеңил табам, же мен акчаны оор табам. Бияка жазып кереги жок, можно не писать сюда. Вы на практике, поэтому телефон поставьте в удобное место, чтобы вам было хорошо слышно. Прямой эфир можно не смотреть, главное слушать и фокус внимания на своих ощущениях, на своих эмоциях, на своих чувствах. Вы сейчас на практике, окей? Так, у вас глаза закрыты, вы глубоко дышите, спокойно, расслаблены. И нужно постоянно глубоко дышать. Почему? Потому что подсознанияга доступ алышыбыз керек да.
подсознанияга доступ алышыбыз керек, поэтому глубокий вдох, глубокий выдох, дышим, расслаблены, нам хорошо, нам спокойно. И теперь спрашиваем, биз барактын үстүндө турабыз, атабыздын мен Капар, сиздер өзүңүздөрдүн атаңыздар, энергияңыздар. Например, меники азыр бутуман муздак бир дене келип мындай. Бир муздак нерсе көтөрүлүп атат да, бутуман өйдөчү таманыман ылдай муздак ойдо көтөрүлүп атат. Мага акча кандай келет? Оор келет, жеңил келет. Кандай, мен кантип табам акчаны? Мен акчаны кантип табам? Кыйналып табамбы? Же таба албай кыйналамбы? Же мен оңой табамбы? Кандай табам аны? Жооп бериңиздер, именно ойлобоңуздар, просто отвечайте сразу автоматом. Акча менен менин мамилем кандай? Акча менен менин мамилем кандай? Мага акча токтобойт, мен мамиле кура албайм. Же мен акча чыгаргым келбейт, мен акчаны оңой менен чыгарбайм. Мен оңой менен кой бере албайм акчаны. Кандай келет, кандай мамиле менин акчам? Мен аялыма акчаны кандай берем? Сезесиздер, атаңыздар аялына акчаны кандай берет? Вот это нужно, самое главное здесь прочувствовать. Именно сезим менен жооп бересиздер да. Мен аялыма акчаны кандай берем? Мен акчаны аялыма жеңил берем. Же мен аялыма акча бербейм. Эмнеге бербейм? Анткени ал сурабайт, же ал ыраазы эмес, же ал кабыл албайт. Же мен ага кенен берем. Балдарыма акчаны кантип берем? Мен балдарыма акчаны кантип берем? То есть оңой берем, сүйүү менен, ыраазычылык менен берем. Же бербейм. Анткени алар түшүнбөйт, анткени алар барктабайт. Жана алардан акчаны кантип алам? Мен акчаны жеңил алам, ыраазычылык менен алам, же мен алардан акча албайм. Эмне үчүн албайм? Жооп бересиздер. Желательно үнүңүздөрдү чыгарып, вслух жооп бересиздер. Акча бергенден кийин мен алардан эмне күтөм? Акча бергенден кийин мен алардан эмне күтөм? Аялыман эмне күтөм? Акча бергенде. Балдарыман эмне күтөм? Негизи эле ушул үй бүлөдөн мен эмне күтөм? Негизи эле ушул үй бүлөдөн мен эмне күтөм? Ыраазычылык күтөмбү, сүйүү күтөмбү, поддержка күтөмбү, же ишенүү күтөмбү? Же мен эч нерсе күтпөймбү бул үй бүлөдөн? Аялыман, балдарыман. Жооп бердиңиздер. Жооп бердиңиздер. Эми терең дем алып, терең дем чыгарып туруп, ал барактан чыгабыз. Эми мага жаза кетиңиздер. Ким эмне сезди? Ким эмне сезди? Кимде кандай реакция болду? Кандай жооптор келди? Очень важно запомнить. Мен эмне күтөм дегенде, эмне күтөт экен атаңыздар? Балдарынан, аялынан эмне күтөт экен? Ушул нерсени даже жазып алыңыздар. Унутуп калам десеңиздер, аз практиканы кылгыча унутуп кетишиңиздер мүмкүн, эмоцияга калтырып. Ошон үчүн жазабыз, эмне күтөт экен атабыз бизден. Да, ошонун баарын жазыңыздар, эмне күтөт экен? Ыраазычылык күтөт бекен, сүйүү күтөт бекен, поддержка, ишеним күтөт бекен? Ошонун баарын жазыңыздар, эмне күтөт экен? Анан кандай сездиңиздер? Ошо атаңыздар кандай сезип атыптыр? Вот это чувство. Мен, например, Капар дегенде менде бутуман ылдый, муздак нерсе көтөрүлдү да. Мен сезген жокмун дейт, жылуулук келди дейт. Сооп күтөт дейт. Бутумда жылуу болду, мага жылуу шамал келди дейт. Ыраазычылык күтөт экен, ыраазычылык, ишеним күтөт экен. Ушу мен кичинекей кезимде денем чымырады дейт. Дене чымыраганы, дененин муздаганы,
дененин талып жана уктап калганы, ошол именно кайсы жерде чымырады денеңиз, кайсы жерде муздак пайда болду, кайсы жер ошо уктады, ошого байкаңыздар, кайсы жериңиздер. Ошону дагы эметкенсей. Күтпөгөндөй сезилди дейт, жылуулук келди, ыраазычылык. Так, менден. Так, кимде денесинде бир реакциялар болсо, так, свобода. Ошонун баарын жазабыз. Анткени именно ушинтип турганда биз самое главное көзүңүздөрдү жумуп прочувствовать, сезиңиздер. Биз көп учурда аң сезим менен жооп беребиз да, биз билебиз да, ошол нерсени көбүнчө ушинтип жооп беребиз. Ошондуктан ошол нерсе болбош үчүн сезим жүрөгүңүздөргө караңыздар. Прям келет адамга эмне керек экени. И эгер денеңиздер бир реакция болсо, кайсы жерде болду реакция, ошол жерди эметесиздер, ошол жер менен иштейбиз. Эки колум чымырады. Эгер ошо муздак келгени, бул не дейт, ошо адамга жылуулук жетпей калган, ошо адамга мээрим жетпей калган да. Ошол дагы очень важно. Жүрөгүм кысылып кетти дейт. Колум чымырады. Кайсы колуңуз? Оң колуңуз, сол колуңуз? Тердеп кеттим. Эркиндик келди. Айтылбай калган эмоциялар, чыкпай калган эмоциялар бар да. Так, хорошо. Эми, все, рахмат. Жазып алдык эмне керек экени, өзүбүздү кандай сездик, даже жазып алсаңыздар болот. Мен көп деле сезген жокмун. Терең дем аласыздар. Терең дем алабыз и апабызга турабыз. Терең дем алып туруп, эмне кылабыз? Апабызга турабыз. Накей. Эми апабызга турабыз. Все, көзүбүз жумук. Көзүбүздү жумдук, терең дем алабыз. Мен салкын. Апаңыздардын атын айтасыздар. Мен салкын. И ошо апаңыздардын энергиясын сезиңиздер. Мен салкын. Мен өзүмдү кандай сезип жатам? Мне хорошо, или мне плохо, или мне некомфортно. Мага комфортно же мага ыңгайсыз. Муздак, жылуу, мен денем кандай? Муздакпы же жылуубу? Абалым кандай менин? Азыркы сезиңиздер, энергия, ошо апаңыздардын энергиясын сезиңиздер. Мен салкын. Салкын, өзүңдү кандай сезип атасың? Салкын, өзүңдү кандай сезип атасың? Сен иштедиңби же иштеген жоксуңбу? Сага акча кандай келет? Жеңил келеби, оор келеби? Кыйналып келеби? Акча келиш үчүн сен эмне кыласың? Энергия бересиңби, эмоция бересиңби, же ден соолук бересиңби? Акча кандай келет? Же сени жолдошуң бактыбы? Жолдошуң бакса, кандай мамиле менен келген? Акча. Жолдошуңан акча кандай мамиле менен келген? Ошо келген акчанын баасы кандай? Ошо
балдарыңа берген нерсени кандай эмоция менен бересиң? Например, балдарыңа акча бергенде кандай эмоция менен бересиң? Жана берип атканда эмне күтөсүң? Берип атканда эмне күтөсүң? Эмне күтөсүң? Жолдошуңан эмне күтөсүң? Балдарыңан эмне күтөсүң? Негизи эле ушул үй бүлөдөн эмне күтөсүң? Ушул эмгекти баалашын күтөсүңбү? Ыраазычылык күтөсүңбү? Же эч нерсе күтпөйсүңбү? Эмне күтөсүң? Апабыздан чыгабыз. Эмне сездик апабызга келгенде? Мен биринчи жолу мама жасаганда бутуман ушундай муздак кирген, таманыманчы прям денемдин мындай ошол денемдин сырты ушундай тердеп ысып атат, бирок денемдин ичи ушундай прям муздак мынтип көтөрүлүп, ичи прям морозилкадай муздап чыкканда, ичичи денемдин ичичи. А сыртыман тердеп атам деп койгула, шалкылдап тердеп атам. А ичимен мондай муздак. Ыйлагым келет, бирок ыйлай албайм да. Ушундай бир эме келди. Действительно мен ошондо мамамды сездим да, менчи эмнеге анткени мамам өмүр бою жана мугалим болуп иштеген, айылда мектепте билесиңер, кышында жакшы жылыбайт. Ошо көп суук тийген экен, азыркыга чейин ошол именно суук тийгендин оорусунан оорулар, көп оорулар пайда болгондо мамамдачы. Мен сездим, ошол суук мамамдын уже ичине кирип кеткен да. Тошнить начала. Туруктуулук жок. То есть мы шатаемся, да, вот мындай башыбыз айланып атат. И соответственно мы шатаемся бир жактан бир жакка, как будто шамал айдап аткандайчы. Туруктуулук жок да. То есть сиздер азыр энеңиз, апаңыздардын, мамаңыздардын сездиңиздер, абалын сездиңиздер, энергетикалык абалын сездиңиздер да. Эмне жетпейт экен? Азыр ал адамга кандай экен? Ал адам айтса биз түшүнбөйбүз да, мындай сөз менен айткандачы. А бирок сиз азыр эмоционально ошол адамдын внутренний, ички состояниясын, жан дүйнөсүн сездиңиздер. Ал адам азыр кандай состоянияда жүрөт? Балким ал адам өзү билбеши мүмкүн. Мен ошондон кийин билдим, что мамамдын ошо суук тийгени ичине өтүп кеткен, ошол уже ичте калып калган да. Убагында ошол суук чыкпай калган, ичине өтүп кеткен дагы, ичтен адамды муздатып эле эмне болуп атат, оорутуп атат деп сезгем да. И действительно ошондон кийин биз аябай жакшы бир эмелерди кылдык. Азыр Кудайга шүгүр, уже мен экинчи жолу жасаганда эмне кылды? Уже башкача, кадимкидей башкача. И действительно ошол дагы влияет на состояние мамы. Видите, вот как это работает эмоционально, энергетически. То есть азыр жазып алыңыздар, мамаңыздарга эмнеге жетпейт экен, мамаңыздар өзүн кандай сезди, эмне керек. То есть муздак болсо ал адамга жылуулук жетпей атат, суук өтүп кеткен. Да? Это может быть даже физический суук өтүп кеткен, азыр физический суук не эмоционалдык, энергетикалык деңгээлдеги суукка айланып кеткен да. Ыраазычылык, сүйүү күтөт балдарынан. То есть апаңыз өтүп кетсе, например, менин папам өтүп кеткенде дагы, бирок ал адам бул дүйнөдө жашаган да. Эмоционалдык ролу бар сиздердин үй бүлөдө. Сиздин жашооңузда, сиздин жүрөгүңүздө эмоционалдык, энергетикалык ролу чоң дагы эле бар. Ошону сезебиз да. Балким ыраазычылык күтсө, эмне кылабыз? Садака кылабыз, Куран окуйбуз, ал адамдын атына багыштап, ал адамдын атынан садака беребиз, жакшы сооп иштерди кылабыз. Жок, атаңыздын өтүп кеткени үчүн эмес. Бутуңуз таштай болгону атаңыздан өтүп кеткен эмес. Ал сиздин бутуңуз, ал сиздин атаңызга болгон принятие, мындай
проекция, кандай айтсам, сиздин атаңызга болгон кабыл алуу, даже мамиле эмес, а именно атаңызга болгон восприятие, кабыл алууну түшүндүрөт да. То есть именно сиздин бутуңуз, именно оң бутуңузбу же сол бутуңузбу? Эгер сол бутуңуз болсо, бул атаңызга эмес, бул апаңызга болгон. Оң бутуңуз болсо, атаңызга болгон восприятие холодное, у вас были холодные отношения, эмоционалдык деңгээлде атаңыз менен мамиле аябай муздак болгон. Жылуу мамиле болгон эмес атаңыз менен. Эмоционалдык. Балким атаңыз ойнотчу, парк алып барчу, бирок сизде внутренний эмоционалдык, эсиңизде калган эмоционалдык жылуу байланыш жок болчу да. Ошон үчүн сиздин бутуңуз эмне муздап атат да. И сизде кабыл албоо бар. Эгер оң бутуңуз болсо атаңызда, сол бутуңуз болсо апаңызда кабыл албоо бар. Ал адамдардын бир сапаттарынбы, ал адамдардын бир жашоодогу болгон образдарын, бир нерсесин сизде кабыл албоо бар. Ошондуктан эмне болуп атат? Бут айтып коет, бутуна туруп тур деп коет го. Хорошо стоит на ногах депчи. То есть именно биздин бут, биздин жашообузда кыймыл аракеттерди жеңил кылууга, чечим жеңил кабыл алууга эң биздин бутубуз жооп берет. Эгер бизде бутубуз чымырап, бутубуз уктап калып, бутубузду сезбей калып, ушундай нерселер болсо, бизде эмне бар? Бизде жашоого болгон мындай кадамдарды биз кыйналып жасайбыз. Бир чечимдерди аябай кыйналып кабыл алабыз. Бир жаңы нерселерди биз кыйналып анан баштайбыз да. Көп убакыт, көп энергия кетиребиз и даже баштабай коюшубуз мүмкүн. Жоксо баштап туруп таштап коюшубуз мүмкүн. Анткени биз эмне бутубузда бутка мындай бекем турбайбыз. Эмнеге? Анткени биздин эң тамырыбыз бул ата энебиз. Ошол ата энебизде кабыл албоо бар. Так. Эмне керек экен апаңыздарга эң негизги жазып койдуңуздар.